Жолдун баарын каптап, мен үйүмдү талкалап атат. Кудай өсүн кечирген Алла. Кирген дарыядай албуттанып агып жаткан бул суу 6 август түнү жааган жамгырдан пайда болгон сел суусу. Кадрда көрүнүп тургандай сел калктуу конушту аралап, турак үйлөр анын курчоосунда калган. Жыйынтыгында сел жүргөн Нарын район Кулан айылында 40тан ашык үйдүн короосун суу каптап, айыл ичиндеги бир көпүрө жарактан чыккан. Учурда элетели сел агызып келген баткакты тазалоо менен алек. Анан эми бул да табигаттын кырсыгы экен, Кудай тара берген. Анан эл журтка да рахмат. Жалпы ар ким өзүнүкүнө кимге кирсе, мен коромду да бүт каптады. Тазалап атабыз колдон келишинче бүт. Селден кийинки тазалоо иштерине Учкун айыл аймагынын жарандык коргоонун 4 инженердик техникасы жана райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн 20 куткаруучусу тартылган. Учурда алар сел каптаган ар бир турак үйдү кыдырып тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Бизде Нарын районунун жарандык коргоонуу кызматтарынын штабы ошо Кулан айылында жарандык коргоонун башчысы Аким Нуржан Султановичтин жетекчилиги алдында өткөрүлүп, тиешелүү тапшырмалар берилди. Бүгүнкү күндө азыр айылдагы келтирилген материалдык чыгымдарды жарандык коргоо кызматтары эсептеп жатат. Катуу жааган жамгырдан пайда болгон селден улам Кулан айылындагы 42 үй селдин курчоосунда калган. Бирок жабыркаган үйлөрдүн 12си гана камсыздандырылган. Анын ичинен бир турак үй жабыркаганы аныкталган. Учурда азыр комиссиянын тактоо иштери жүрүп атат. Жалпы маалыматтар боюнча 42 турак жайга жана ошо чарбалык курулуштарына суу кирген. Анын ичинен 12 турак жай камсыздандырылган экен. Бирок ошол 12 турак жайдын ичинен бир гана турак жайдын өзү жабыркаганда, калгандары короо жай, агароттору, ошо чарбалык курулуштары жабыркаган. Бир турак жайга азыр уже актысын түзүп, тийиштүү документтерин толтуруп кетип баратабыз. Тийиштүү жардамы көрсөтүлөт буюрса. Селдин кесепетинен айылга таза суу агып келүүчү негизги түтүк да жарактан чыккан. Мында улам айыл эли ичүүчү сууну айылдын жогору тарабынан түтүк жарылган жерден алып, жатышса күнүмдүк колдонууга сайдагы баттак сууну пайдаланышууда. Таза суустун башын алып кеттир. Бул 5 айылдын таза суусу чыкпай калды. Бул Кулан айылынын таза суусу чыкпай калды. Ошол. Анан эмне мына азыр бул баткак суудан алып келип тундуруп, касан аяк жууганга эме кылып атат. Анан тиякта булактан элдер азыр барсаңыздар көрөт. Булакта очерет болуп атат дейт таза сууга. Мен азыр бирөө алып келип таштап кетти ошо таза суу. Атак очерет болуп атат дейт. Таза суу чыккан жерибизде колодецтин башын алып кетиптир. Жарылган мындай жагымсыз кырдаалды жөнгө салуу үчүн жергиликтүү бийлик тарабынан чукул чаралар көрүлүптүр. Дегенибиз таза сууну элге берүү үчүн жарактан чыккан жерди калыбына келтирүү иштери жүргүзүлүүдө. Айыл аймак башчысынын билдирүүсүндө ичүүчү суу 2 күндүн ичинде берилмекчи. Айылдан бир көпүрөнү жана таза суу системасынын башын бузуп кеткен. Азыркы учурда таза суу системасынын башын калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Ал эми көпүрөнү болсо жергиликтүү бюджеттен каражат карап кайра калыбына келтиребиз. Таза сууну бүгүн кечке ремонттосок эртең менен чыгып калат буюрса. Мына ушул катталган табигый кырсыктын кесепети дыйканчылык талаалардагы өсүп жаткан өсүмдүктөргө да зыянын тийгизгендиктен түшүмдүүлүк кандай болоору белгисиз. Эсенбек Сталбек уулу, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын жаңылыктары.